Demek neken? Kurbanlıkka ıhtiyardуулар kimler dese? Ağa karaştуу mal keli, akçası, sodası, başkası 300 mingge жетпейт. Бирок kurbanlık alıp soygunга жарайт. Al ıhtiyardуу экен да. 100 ming so'mingiz bor, 150 ming so'mingiz bor, 50 ming so'm akçanız bor. 10-15 ming so'm akçаны kurbançılıkka koşup, kurbanlık kılsa ne bolot? Bu kişiye sooп bolot, жакшы иш кылган болот. Бирок кылбай койсо, аны бирөө мажбурлаганга, урушканга акысы жок, күнөөкөр болбойт. Ал эми күнүмдүк оокатын таап жеп аткан адамдар курбандык союгунга таптакыр милдеттүү эмес. Алар жөн эле койсо болот. Алар наоборот, курбандыкка союлган малдын этин жесе сооп болот да. Алып кел, мен жесем сооп болот дегенде алып кел жеш керек да. Дебет деген туугандар, курбандыкка мал союунун биринчи өчүрөттүү адамдар ким экен? Булар важип. 300 миңден ашык акчасы барлар курбандыкка мал союп болсо күнөөкөр болот. Мейли ал чөнтөктө акча болсун, банкта болсун, мал кел болсун, соода саттык болсун, айырмасы жок. Экинчи этаптагылар 300 миң сом акчасы жок, бирок жакында дүмбүлүм бушат, дарбызым бушат, конум бушат, ана акчам болуп калат. Карызга алып кошулсам болобу десе боло берет. Не үчүн? Анткени бул кишинин ыктыярдуу нерсе. Сен ансыз деле карызга алып баш айыштырсаң болот да, анан карызга акча алып курбан сайсаң боло берет. Эч кандай зыяны жок. Жакында дарбыз бушат, же коом бушат, бирөөдөн 15 миң сом карызга алып туруп, 7 кишинин бирөөсү алып кошулуп уй сойсо болобу? Боло берет. Зыяны жок. Ал эми курбандыкка туугандар, союла турган малдар, биринчи төө. Бизден көбүнчө төө сойбогондуктан буну маселеси көп карала бербейт. Кокус төө союм дей турган болсо, tö 5 жаштан жогору болуш керек. Экинчиси уй. Уйду курбандыкка көп соебуз. Уй 2 жаштан жогору болуш керек. 7 киши биригип уй союп атпайбы бизде? Ошол алып атканда жашын сураш керек. Ал 1,5 жаш болгон кунайындарды алып союп алса, ал шариаттын өлчөмүнө жетпей калган болот да. Жаш малдыкы курбандыкка эмне болот? Өтпөйт, 2 жаштан жогору болуш керек. Үчүнчүсү кой эчкилер. Кой эчкилер 1 жаштан жогору болуш керек. Бирок козуну айтат 6 айдан жогору, бирок 1 жаш козунун этинче салмагы болсо, анда болот дейт. 6 айдан жогору 7-8 айлык козулар бар. Чоң козунун этин бере турган, 1 жаш козу этин бере турган деңгээлде чоң болсо, жарай берет экен. Ал эми курбан айтка, курбандыкка союла турган малдар бычылган болсо эч нерсе болбойт.